Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары. Биз түз эфирде жеринен сиздерге Ош шаарында жасалып жаткан жумуштарды көрсөтүү үчүн Насирдин Исанов көчөсүндө турабыз. Насирдин Исанов көчөсү Акбура дарыясынын жээгинде жайгашкан, өзүңүздөр билесиздер. Бул жерде корук аймагы Акбуранын негизи 50 метр аралыкта болуш керек болчу, бирок ага карабастан көпчүлүк билгендей, бул жерде бир топ курулуштар курулуп кеткен. Алсак, Эрдент тиш дарылоо клиникасы бул көп жылдар бою налог тармагында, салык кызматында иштеп жүргөн Чоюнов аттуу жаранга тиешелүү болгон. Учурда дагы анын жеке менчигинде катталып турат. Бир катар эскертүүлөр буга чейин берилип, имаратын бузуп алып салуу боюнча айтылган, бирок ага карабай имарат бузулган эмес. Учурда өзүнүн макулдугу менен муниципалдык менчик башкармалыгы келип бул жерде мыйзамсыз курулуштарды бузуп четинен алып баштады техниканын жардамы менен. Эрмек Чоюнов аттуу салык кызматында, налоговый тармагында өмүр бою иштеп келген жаранга таандык Эрдент тиш дарылоо клиникасы. Ал эми Байсан рестораны, жанындагы эле Байсан рестораны бул Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын экс-депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Ахматбек Келдибековго таандык болгон Байсан рестораны. Байсан рестораны дагы Акбуранын корук аймагына мыйзамсыз курулуп калган. Эки имарат тең көп жылдар бою ошол мамлекеттик кызматта иштеп келген Эрмек Чоюнов жана Асылбек Жээнбековго таандык. Ахматбек Келдибековго таандык, азыр Асылбек Жээнбековго таандыктагы имаратты көргөзөбүз. Ал дагы Акбура дарыясынын корук аймагына салынып калган. Байсан рестораны бир эле корук аймагын эле эмес, бул жерде жылуулук берүү мекемесинин имараты бар. Анын дагы аймагын, территориясын Акбура дарыясынын жээгине кошуп, ээлеп курулуштарды салып алган. Бул жакта жылуулук, электр борбору, от казаны. Ал эми мунун артында көпчүлүк билет, Акбура дарыясынын жээгине чейин эс алуучу жайларды салып, имаратын көрүп атасыздар. Имараты дагы турат. Бир эле Акбура дарыясынын жээги эмес, керек болсо жолго жакын чыгып, бул жердеги муниципалдык мекеме ишканалардын дагы аймактарын тосуп алган. Бул жерге унаа киргенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Теплонун унаалары кире албай, теплонун жолунан бери тосуп, Байсанга ээлик кылган тарап ошол Ахматбек Келдибеков, экс-спикер Жогорку Кеңештин төрагасынын жакындары бүт тосуп алган. Дагы бир ирет маалымат иретинде жаңы келген катталуучуларга айтып коелу, бул Эрдент тиш дарылоо клиникасы Эрмек Чоюнов аттуу салык кызматында, налоговыйда өмүр бою иштеген кишиге таандык, корук аймагына курулуп калган. Ал эми бул Жогорку Кеңештин экс төрагасы, спикери Ахматбек Келдибековго тиешелүү ресторан, Байсан рестораны. Ал эми мындан ары сиздерге көрсөтө турган дагы экс чиновниктердин мүлктөрү бар. Анын бири ал дагы 2 жолу Жогорку Кеңештин депутаты болгон, Жогорку Кеңештин төрагасы болгон Асылбек Жээнбековго таандык имарат жана авто школасы бар. Ал эми азыр мен сиздерге көргөзөм жеринен. Байсан рестораны жана Эрдент тиш дарылоо клиникасынын катарында мурдагы Америкадагы Кыргызстандын элчиси Урмат Аманбаева жана анын бир тууганы
Аманбаевага тиешелүү бул жерде дагы бир топ курулуштар бар. Алар дагы кору аймакка, Акбура дарыясынын кору аймагына курулган. Бул жерге да эскертүү берилген. Азыр бул жердагы бузуп алып салышат. Негизи бул мүлктүн ээлери биринчи мамлекеттик кызматкер катары иштеп турганда мына ушул жерлердин баарын ээлеп алган. Өз ыктыярлары менен ушунча күндөн бери эскертүүлөргө карабай бузбай кармап келди. Азыркы тапта умес бузуп атат. Мына бул жер көрүп турганыңыздардай жашыл тосмо менен тосулган жер. Бул жерде Юго-Востокто жайгашкан эс алуу багы. Мурдагы Американын Кыргызстандагы элчиси, Кыргызстандын Америкадагы элчиси Бакыт Аманбаев жана бир тууганы Урмат Аманбаевага таандык объектилер. Бул жагында көрүп турасыздар. Акбура дарыясы. Акбура дарыясынын корук аймагына карабастан бул жерде курулуштар курулуп калган. Бакыт Аманбаев өзү Кыргызстан Америкадагы элчиси болуп турган, бир тууганы Урмат Аманбаева жогорку кеңеште депутат болуп турган учурунда. Бирок алар дагы ошол мыйзамга карабастан корук аймагы, Акбура дарыясынын корук аймагына курулуш куруп алган. Мына бул жерде азыр кадимгидей тамактануучу жай кылып курулуштарды куруп алып олтурушат. Эскертүү берилген бир канча ирет. Бирок ага карабай дагы деле тосуп алып, ошол жашыл аймакты тосуп алып, Акбура дарыясынын корук аймагын тосуп алып олтурушат. Кийинки объектини мен сиздерге азыр кийинки объект дагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2-3 чакырылышынын депутаты болгон, жогорку кеңештин спикери болгон, төрагасы болгон Асылбек Жээнбековго таандык мүлк, имарат. Ал дагы Акбура дарыясынын корук аймагын жашыл аймакты имараты менен менчиктеп алган. Аны дагы азыр четинен бузуп келе жатышат. Бул жерде билесиздер, жашыл аймак бар. Бул Вакапов көчөсүнөн өткөндөн кийинки имарат. Жашыл аймак бул түз Акбура дарыясынын жеги менен кетиш керек. Бирок эмнегедир ортолорунда ушундай Эрдент тиш дарылоо клиникасы, ошол салык кызматында налогдо иштеген Эрмек Чоюновдуку, андан бери Байсан рестораны, ал дагы жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты, жогорку кеңештин төрагасы болгон Ахматбек Келдибековдун рестораны. Азыр көргөздүм Америкадагы Кыргызстандын элчиси болуп турган Бакыт Аманбаев жана бир тууганы Урмат Аманбаевага таандык имараттар жашыл аймакка, Акбура дарыясынын корук зонасына курулуп калган. Четинен азыр бузуу иштери башталып, техниканын жардамында бузулуп келе жатат. Ал эми кийинки объект мына имарат. Бул жерде көрүп турасыздар. Бул имараттагы жашыл аймак, корук аймагына курулуп калган. Бул көчө билесиздер, Вакапов көчөсү түз чыкканда азыркы Алымбек Татка мурдагы Ленин көчөсүнө чыгат. Кыргыз Өзбек университетинин алдынан келген жашыл бак бар. Келатып эле бул имаратка туш келесиздер. Ушул имарат Асылбек Жээнбековго таандык. Ал эми арткы бөлүгүндө Акбура дарыясы жайгашкан. Корук зонасы. Акбура дарыясынын корук аймагы жайгашкан. Бирок ага карабастан мыйзам бузуучулук болуп, убагында менчиктештирилип, жеке тараптардын колуна кандайдыр бир жолдор менен өтүп кеткен. Азыркы учурда Ош шаардын мэри Жеңишбек Шермаматовичтин чечкиндүү аракеттери, кадамдардын артында бул мыйзамсыз
меншіктештіріліп, Ақбұра дариясының қорық аймағына, Жашыл аймаққа құрылып кеткен құрылыстарды қайтарып алу бойынша жұмыстар жүріп жатады. Bir қанша ескертулер берілген, қарабастан бұзып алу іштері жүрген емес. Учурда тиешелі қызматтар бұл имараттарды бұзып алып салу бойынша шетінен жұмыстарды баштады. Азыркы тапта муниципалдық меншік башкармалыгы Эрдент тиш дарылоо клиникасын бұзып жатат. Мен андан бері қарай келдім. Ошондой эле Байсан ресторанын бұзып атышат. Андан бері қарай Аманбаевтарға тиешелүү болгон эс алуучу жайлар алардын да баары корuk аймактарга курулуп калган. Бул имаратты айтып өттүм. Жогорку кеңештин чакырышын депутаты, ошондой эле спикер Асылбек Жээнбековго таандык болгон имарат жана курулуштар ушул Жашыл аймакка, Ақбұра дарыясынын корuk аймагына курулуп калган. Учурда буларды эскертүүлөр берип, ээлердин макулдугу менен бузуп алуу иштери шаар мэри Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасына ылайык жүргүзүлүп жатат.